Нур пресс маалымат борборунда жаңылыктар түрмөгү, аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы. 1992 жылдын 15 майында Талас облусунун Кара Буура районунун Кызыладыр айылынын Кыргызстанга 50 жыл аттуу көчөсүндө жайгашкан үйдөн Афган согушунун ардагери катары Кожобеков Анарбек Сарпековичке 1992 жылдын 6 майында мамлекеттик турак жай боюнча комиссиянын номер 1 протоколунун негизинде Б сериялуу номер 38 деп көрсөтүлгөн 2 комнаталуу батирге ордер берилет. Талас облусунун Кара Буура райондук соту төрагалык кылуучу судья Чокоевдин 2014 жылы 30 июлундагы чечими менен Кожобеков Анарбек Сарпековичтин менчик укугуна ээлик кылууну, пайдаланууну жана тескөө фактысын аныктоо жөнүндөгү арызы каралып, арыз ээси Кожобеков Анарбек Сарпековичтин арызы канааттандырылып, Кара Буура районунун Кызыладыр айылындагы Кыргызстанга 50 жыл көчөсүндөгү номер 3-үйүнүн 23 батири арыз ээсинин менчиги деп табылган. Анан эле кайдан жайдан экени белгисиз ортодон 26 жыл өткөрүп, Алишерова Чойбала аттуу айым чыга калып, жогорудагы айтылган үйдү талаш баштайт. Мен Афган согушунун ардагери Кожобеков Анарбек Талас областынын азыркы Чыңгыз Айтматов районунун Чолпонбай айылынын тургуну. 1985 жылы Афган согушуна барып, өзүмдүн милдеттүү жоопкерчилигимди 2 жылдык мөөнөтүмдү өткөрүп, 87 жылы кайтып келгенмин. Кайтып келип ушу биздин район организациясына жумушка кирип, анан ошол жерден иштеп, анан ушу как участник согуштун катышуучусу деп мага райондон квартира берилген. 2 комнатный. Алты балам мырыс кыздын тепсе атат да. Бул мен Боронбай Бирланга айтып кетер элем, бул эмне себеп болду, эмне түрткү болду деген буга. Бүт асман мындай ачык болуп турган нерсени мында, айдай ачык болуп турган протоколду документ аттап, бир какой-то үйү бар адамга дагы бир үйдү берип атат да. Бир жалган каяктагы бир 150-токтомду мисал кылып, эсепке алып. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичке, генерал полковник УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылат элем. Биздин ушу Талас областынын мынагу сот органдарына бир мыйзам чөлүнө чара көрүп беребиңиздер. Мынакей бир эле мен эмес, көп адамдар аябай чыркырып атат да. Бул эми чындык жок. 2018 жылдын 6 ноябрында Алишерова Чойбала Кожобеков Анарбектин же өкүлүнүн катышуусу жок эле. Талас облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынан кызыккан тарап Алишерова Чойбала Азановнанын даттануу мөөнөтүн калыбына келтирүү жөнүндөгү арызы канааттандырылып, Кара Буура райондук сотунун 2014 жылдын 30 июлундагы чечимине карата апелляциялык даттануу берүүгө процесстик мөөнөтү калыбына келтирилсин. Кара Буура райондук сотунун 2014 жылдын 30 июлундагы чечими толугу менен жокко чыгарылып, арыз ээси Кожобеков Анарбек Сарпековичтин Кызыладыр айылындагы Кыргызстандын 50 жылдыгы көчөсүнүн номер 3-үйүнүн 23 батирин анын намына каттап берүү тууралуу юридикалык мааниси бар фактынын аныктап берүү жөнүндөгү арызы кароосуз калтырылсын деген аныктамасын чыгарып үлгүрөт. Талас облустук сотунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясынын мүчөлөрү төрагалык кылган Боронбаев судьялар Эстебесов, Султаналиева жогорудагы чечимди кабыл алып, аныктаманы чыгарып жатканда Кожобеков Анарбекке Кара Буура райондук администрациясы тарабынан берилген Б сериялуу номер 38 ордерди мамлекеттик турак жай маселелери боюнча комиссиянын 1992 жылы 6 майда түзүлгөн номер 1 протоколун кандай жол менен аттап кетишкендери түшүнүксүз жагдайларды гана жаратып койбой, башка ойлорго дагы түрткү берип жаткандай.
Бул иш боюнча Кара Буура ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Максат Жээнбековдун бул ишти териштирүүдө ошол ордер берген протокол түзгөн турак жай комиссиясынын төрагасы Бекмамбетовдун көрсөтмөсүндө жогоруда аталган Батир Афган согушунун катышуучусу Кожобеков Анарбекке мыйзамдуу түрдө берилген. Мыйзам боюнча кыймылсыз мүлккө бир жолу гана ордер бериле тургандыгын тастыктап берген. Ал эми Боронбаев башында турган облустук соттун чыгарган аныктамасында баш аягы жок фактылар келтирилген. Атап айтсак, сотто доогер болуп табылган Алишерова Чойбаланын жолдошу маркум Алишеров жетимиш чынында эле аталган үйдөн ошол эле кабаттан батир алгандыгы документтер менен тастыкталды. Бирок ал Батир Жапаров токтосун аттуу жаранга 1993 жылдын 29 январында нотариус аркылуу бекитилген келишимдин негизинде сатылып кеткендиги анык болду. Ошол эле учурда Анарбек Кожобековго берилген батир 2 комнаталуу жалпы аянты 54,138 квадрат метрди түзсө, доогер болуп табылган Алишерова Чойбаланын жолдошуна берилген батир 3 комнаталуу аянты 62,178 квадрат метрди түзүп жатат. Ушундай чоң ажырымды түзүп жатса да соттордун шалакылыгы дейлиби же кызыкчылыгы дейлиби айтор башаламан аныктама чыккан. Сотко бир да жолу чакырылбаган Кожобеков тарап ушундай аныктаманын бар экендигин кийин билип калып, жогорку сотко кайрылышканда даттануу мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу мөөнөтүн калыбына келтирүү канааттандырылган эмес. Учурда колунда бардык мыйзамдуу документтери турган Кожобеков тарап чыркыраган чындыкты таппай сот, прокуратура, милициянын ортосунда чуркап жүрүшүүдө. Биздин борбордун өкүлдөрүнүн баш аягы жок чыгарган аныктаманын автору учурда Кара Суу райондук сотунун төрагасы Мирлан Боронбаев менен жана Алишеровдор менен байланышып ой пикирлерин билүү аракеттеринен майнап чыкпады. Мен адвокат Абдрахманов Жуматай Сариевич, Кожобеков Анарбектин Токтогулов Раманкулдун кызыктылыгын жактап, Талас облусунун административдик сотуна жаңачылган жагдайлар боюнча арыз менен кайрылганбыз. Себеби 1992 жылы Кара Буура районунун администрация башчысынын 150 токтомун жокко чыгарууну суранганбыз. Анын себеби болуп жаңачылган жагдайлар боюнча кайрылып атабыз. Анын себеби болуп мен колумда турат 2025 жылдын 30 июлунда Айтматов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Жээнбековдун токтому бар. Бул токтом боюнча Айтматов ошол убактагы Кара Буура районунун башчысы, администрация башчысы Төрөбеков Орозбек Төрөбекович өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып 153 токтомду чыгарган экен. Алдыда айтып кеткендей, мен жактоомдогу Кожобековго 13 протокол менен Кыргызстандын 50 жылдыгы кен көчөсүнүн 3-үйүнүн 23 квартирасы менчикке берилген. Ошол эле 13 протокол менен 13 токтом менен Алишеров 70 да, бирок ал 31 квартира берилген. Бир токтом менен экөөнө, бирөөнө 23 квартира, бирөөнө 31 квартира берилип атат. 23 квартира Кожобековдугу 2 бөлмөлүү, Алишеров 70-тики 3 бөлмөлүү болуп атат. Бирок ошого карабастан кийин 1992 жылдын 5 майында 13 токтом кабыл алынып атат. Ошол эле жылдын 1992 жылдын ноябрь айында 153 токтом менен Алишеров 70-ке ошол эле 3-үйдүн жана Кожобековго берилген 23 квартирасын дагы берип коюп атышат. Бир квартираны 2 адамга берген болуп атат. Тергөөчү нерсе бар да, жагдай бар. Бул эми албетте баягы далил жок болсо дагы ой туулбай койбойт, суроо туулбай койбойт. Именно ушул иш Кара Буура райондук сотунда, азыркы Айтматов райондук сотунда каралып атканда дагы, судья Бапанова карап аткан убакта да Боронбаев эмнегедир сотко кирип чыгып жүргөнүн көрүп атышыптыр менин жактоомдогу адамдар. Андан тышкары Талас областынын административдик сотунда иш каралып атканда дагы
Талас областық сотта да иш каралып атканда эмнегедир Мирлан Боронбаевдин карааны пайда болуп калат экен да. Бул жерден логикалык суроо туулбай койбойт. Эмне үчүн Боронбаев, Мирлан Боронбаев именно дал ушул иштер каралып аткан убакта пайда болуп калат сотто. Демек, кандайдыр бир кызыкчылыгы барбы деген күмөн саналуу суроо туулбай койбойт. Албетте муну далилдеш керек, бирок айта кетчү нерсе да айта кетет. Муну далилдеп коюш албетте оңой эле. Ошол күнү каралып аткан иштер Таласта, Кара-Буурада, Айтматовдо каралып атканда Мирлан Боронбаев жумушта болгонбу, кызмат ордунда болгон эмеспи? Жана башка маселелерди далилдеп коюш көп деле кыйынчылыкты жаратпайт деп. Ошол себептен бардык мыйзамдуу документтер турса дагы ага карабастан ушундай аныктаманын чыгып калышы бизди дагы көптөгөн ойго түртүп журналисттик иликтөөбүздү баштадык. Кызыктын баары алдыда окшойт. Бул анонс катары чыгарылышыбызда көптөгөн жасалма документтер аркылуу соттор тарабынан кетирилген одоно мыйзам бузуулардын бардыгын камтый албадык. Чындыкты жараласаң болот, бирок өлтүрө албайсың дегендей бул чубактын кунундай чубалган ишке мыйзамдуу чекит коебуз деген үмүттөбүз. Өткөн чыгарылышыбызда Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо жаңы конушунун Кызыл Эмгек көчөсүнүн жашоочуларынын турак жай маселелери боюнча азын оолак сөз кылганбыз. Бул чыр талашты изилдей келгенибизде эки кишинин эле ортосунда акча талашуу экендигине ынангандай болдук. Ага учурда Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда болуп жаткан жер ээлеринин арызынын негизинде Дунканаев Кенжебекке козголгон кылмыш иши дагы далил болуп берчүдөй. Бизге жеткен маалыматтарга караганда Ленин районунун соту Дунканаев Кенжебекти камактан бошотуп, кылмыш ишин кайра тергөөгө жөнөтүптүр. Биздин борборубуз менен биргеликте иш алып баруучу тажрыйбалуу юристтердин айтымында бул сот процесси эки тараптын гана кызыкчылыгы экендиги. Кайсы тарап утса дагы аталган көчөнүн тургундарынын көйгөйлөрү ошол бойдон калары айтылууда. 2020 жылы могу Кызыл Эмгек көчөсүнөн участок алганым чын. Дунканаев Кенжебектен алдым эле. Алгандан кийин 2 жылдан кийин там салдым, үй салдым. Үй салып, Садыр Жапаровдун приказы боюнча кызыл китеп берилген. Биринчи болуп мен алгам ушул көчөдөн. Участогум таза чыгып. 4 айдан кийин алгандан кийин Дунканаев Кенжебектин шериги Токтонуп Азиз арестке коюп коюптур. Ошону менен экөөнүн чырын айынан ушул жердеги карапайым эл страдайт этип атат. Назгүл Дунканаевка жазып берген доверенностьтун негизинде сатып алганбыз. Анан сатып алып, анан баягы президентибиздин жарлыгы менен кызыл китеп алганбыз. Эми ошол кызыл китебибизде арест коюлуп турат. Эчтеке кыла албай атабыз. Анан бул жерден бир кызыкчылыгы, биз ошол Азиз өзү келип жерди сатам деп атканда, биз Азизден сурадык, Азиз сен өзүң эле бул кадастрда иштейт экенсиң, жер маселесин жакшы билет экенсиң, жакында эми кызыл китепке дагы чуркашыбыз керек, кызыл китеп алышыбыз керек. Өзүң эле бүтүрүп бербейсиңби, сен менен эле иш кылалык десек, жок, мен бул тайкем. Мен өзүмө кандай ишенсем, мен тайкеме ошондой ишенем, ушул иши менен ишиңерди кыла бергиле дегенден биз баардыгыбыз ушул жердеги жер тилкесин сатып алган кошуналарыбыз болуп ишенип Кенжебектен сатып алганбыз. Эми сатып алган жерибиз мына уже канча 3 жылдан бери 4 арест коюлуптур. Ага кошул ташыл болуп, Сокулук районунун сот аткаруучусу Даменовдон аталган жер тилкелерине үстү-үстүнө койгон камагы дагы көп нерседен кабар берип тургандай. Сот аткаруучу Даменовдон 2024-жылдын 15-январында койгон камагына аталган чырдуу жер тилкелеринин ээси Токтонов Азизбек Асылбековичке карата Сокулук райондук сотунун чечиминин негизинде 2023-жылдын 18-сентябрында берилген аткаруу барагында көрсөтүлгөн 2912 сом карызы негиз болуп берсе, 2024-жылдын 16-апрелинде койгон камагына Токтонов Азизбек Асылбековичтин Кыргызстан коммерциялык банкына болгон 133.137 сом карызы негиз болуп берген.
Бул камакка негиз болуп берген карыздардын суммасын карап отуруп, күлкү келерлик эле жагдайга дуушар болот экенсиң. Кантип эле эл ичинде гектарщик атанган баланча гектардын менчигеси Токтонов Азизбек 133.137 же 2.912 сом таппай калат. Бул камактар жер ээлери менен сот аткаруучунун алдын ала сүйлөшүп алынган маневрлары десек жаңылышпасак керек. Бул багытта биздин маалымат борбору кадастрдын Бишкек филиалына, Соклук районунун сот аткаруучуларына адвокаттык жана журналисттик суроо талап, запрос жөнөтүп, жоопторун күтүүдөбүз. Материал эфирге даярдалып жатканда аталган жер тилкелери боюнча, атап айтканда 520 контурдагы жерлер боюнча укук коргоо органдары катуу киришип, иш баштагандары белгилүү болду. Кандай болгон күндө деле өздөрүнүн маңдай терлери менен чогулткан акчаларына сатып алышкан жер ээлери Азизбек менен Кенжебектин акча талаш чатактарынын курмандыктары болбошу керек. Бул чырдуу маселе боюнча Ак Ордо конушунун Кызыл Эмгек көчөсүнүн жашоочуларынын атына Нурсат юридикалык компаниясынын юристтери тийиштүү укук коргоо органдарына Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын жетекчиси генерал-полковник Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке, башкы прокурор Асаналиев Максат Кубатовичке расмий арыз менен кайрылышкандары белгилүү болду. Аталган жарандардын чыркыраган чындыкты издеген үндөрү эл башкаргандарыбызга жетет го деген үмүттөбүз. Биздин маалымат борборубуз жана юристтер тарабынан бул багытта жасалып жаткан иштеринен байма-бай кабар берип турабыз деп конуш тургундарын ишендирип кетмекчибиз. Мьянмадагы аскердик лагерде туткунда болгон кыргызстандык аял үйүнө кайтарылды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча ал алдамчылык схеманын курмандыгы болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын жазганына таянсак, аялды Таиландка жакшы төлөнгөн маяна аласың деп чакырышкан. Бул эле эмес, жогорку маяналуу жумуш табуу үмүтү менен Таиландка баргандар көп экен, бирок анын ордуна Мьянмага мыйзамсыз алынып келинип, ал жактан алдамчылык байланыш борборлорунда иштөөгө аргасыз болушат. Жыл ичинде Мьянмадан жалпысынан 12 кыргызстандык мекенине кайтарылган. Министрлик кыргызстандыктарды жумуш сунуштарын кароодо этият болууга чакырат. Ички иштер министрлигинин күзөт кызматы башкармалыгынын башчысы кармалды. УКМКдан билдиргенде, козголгон кылмыш иштин алкагында 10 декабрда күзөт кызматынын башчысы кол алдындагы кызматкерлерден системалуу түрдө пара алган деген шек менен кармалды. Тактап айтканда, ал 2024 жылдан тартып Балыкчы шаарынын күзөт бөлүмүнүн кызматкерлеринен ушул эле бөлүмдүн башчысы жана башкалар аркылуу мыйзамсыз акча чогултуу менен алектенгени аныкталган. Акча каражаттарын системалуу түрдө чогултуу милиция кызматкерлеринин жумуш убактысынан тышкары ар кандай объектилерди кайтаруу боюнча эмгек ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн төлөм катары ишке ашырылган. Учурда бул кылмышка тиешеси бар ИИМдин башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө иштери улантылууда. Ушуну менен жаңылыктар соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Өлкөбүздө адам укугу жаатындагы көйгөйлөр кайсыл бийлик делбесин күн тартибинде турат. Укук коргоочулар канчалык коңгуроо какпасын, укук коргоо жаатындагы иштер алдыга деле жылып кеткен жок. Темир тору артында акыйкаттык издеп үмүт менен жаткандар канча. Дал ошол себептен Нурпресс маалымат борбору тажрыйбалуу юристтер менен биргеликте укуктук талаада иш алып барат. Ошол эле тергөөнүн бурмаланышы, сотто болгон ишенбөөчүлүк жана мыйзамдагы карама-каршылыктарды коомчулукка алып чыгабыз. Эгерде сиз сот, милиция, прокуратура тарабынан укугуңуз тебеленип жатса, анда бизге кайрылыңыз. Талдоочу журналист жана тажрыйбалуу жактоочу юристтер менен биргеликте сиздин укукту бирге коргойбуз. Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып, окуянын чоо жайын жеринен чагылдырып, иликтөөгө алабыз. Нурпресс чындыктын изи менен.